Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга өзүмдүн атыман жана Профсоюз KG командасынан жалындуу салам айтам. Менин атым Тимур Курманбеков. Бүгүн сиздерге азыркы күндө аябай маселе болуп жаткан, бардык эле мигранттардын жүрөгүн түйшүгүн алып аткан регистрация, граница жана ошондой эле продление регистрация, ошолор боюнча бир кыскача маалымат кылып айтып кетейин дедим. Анткени бүгүнкү күндө аябай эле звоноктор көп болуп атат. Эң биринчи маселе азыркы бардык регистрациялар базадан чыгып кетип, эмне кылабыз, биздики базадан чыгып кетиптир, кандай жолдору бар, границага барбай эле койсок болобу деген маселелер болуп атат. Эң биринчи жолу бул сиздер эгер көп жыл мурун, 2-3 жыл мурун келген болсоңуздар, анда эң жакшысы границага барып келгениңиздер оң болот. Границага барып келип, андан кийин 3 айга регистрацияга туруп, өзүңүздөр жашаган жерге, квартирага. Андан кийин трудовой договор алып, эмгек келишимин. Ошонун негизинде, на основании трудового договора, вы можете продлить регистрацию на срок договора, да, 1 жылга узартсаңар болот. Эмгек келишимин негизинде ошентип 9 айга же болбосо 1 жылга чейин кийин хозяйка менен МВДга барып узартып аласыңар. Границага барып келүүнүн жолдору, туугандар, эч кимге ишенбегиле, паспортуңарды алып барып келебиз, аркы берки дегендерге. Анын жолу бир гана өзүңүздөр барып, границадан наркы бетке өтүп, кайра берки бетке өткөнүңүздөр гана эсептелет. Ал эми андан батыраак жолу да бар. Азыр элдер граница Казакстан менен болгондуктан, элдер самолет менен Самарага чейин учуп, андан ары машина менен тезирээк барып келгендер болуп атат. Андан барып келгенден кийин, туугандар, областькабы, Москвагабы айырмасы жок. Главное, сиздер ошол квартирага регистрация болсоңуздар болду. Квартирага регистрация 3 айга туруп, андан кийин 3 айдын ичинде сиздер эмгек келишим түзүп, иштеген жер менен трудовой договор алышыңыздар керек. Эгер сиздерде андай мүмкүнчүлүк жок болсо, сиздер эч жерде иштебесеңиздер, анда трудовой договорду бизден алсаңыздар болот. Биз өзүбүздүн фирмага оформлять этип беребиз. Биздин фирмага оформлять этип, сиздерге регистрацияңыздарды кийинки 9 айга же болбосо 1 жылга узартып алууга мүмкүнчүлүк беребиз. Бул кандай жол менен болот? Сиздер бизге эски регистрацияңыздарды, миграционный картаңыздарды жана паспортуңуздарды алып келсеңиздер, биз сиздер менен договор түзүп, биздин фирмага иштеп жатат деп, бизде иштейт деп, ФМСке уведомление беребиз. Андан кийин ал трудовой договор менен барып, сиздер хозяйка мененби, хозяин мененби кийинки 9 айга же болбосо 1 жылга узартып аласыздар. Мунун эч кандай деле кыйынчылыгы жок, туугандар. Ошондуктан сиздерге трудовой договор керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Урматтуу Москва шаарындагы такси тармагында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздерге Дружба таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бул парктын өзгөчөлүгү 2,5% менен иштейсиздер. 24 саат бою акча чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле юридикалык жардам жана ГИБДД да жардам бере алат. Жана бул парктын өзгөчөлүгү ушул паркта иштегендерге путевой лист-бекер берилет. Андыктан ушул паркка кошулуп, ийгиликке карай кадам таштаңыздар. Анан экинчи маселе, границага барбай эле койсок болобу, регистрациябыз жакында эле базадан чыгып кеттир дегендерге кичинекей лайфхак, мындай айтканда. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн хостелдер бар. Сиздерди келгенде ал жака регистрация кылат, эгер сиздер ал жака барып жашай турган болсоңуздар. Бул лайфхакты колдонсоңуздар болот. Сиздерде колуңуздарда бар регистрация менен бир хостелге барып, 10 күн ушул жерде жашайм деп 350 рубльдан болсо суткасына 3,5 миң берсеңиздер, сиздерди алар 10 күнгө регистрацияга коет, базага киргизет. Ошол киргизген учурда сиздер бизден трудовой договор алып туруп, кийин барып туруп 10 күнүн ичинде хозяйка менен квартираңыздарга 1 жылга регистрация узартып алсаңыздар болот. Бул азыркы күндө границага барбай турган жолу да, барбай туруп ушундай кылсаңыздар болот, туугандар. Ал эми дагы калган
документтер боюнча ИНН, СНИЛС, таксис байкелерибиз болсо сиздерге дагы договор сурап баштаптыр, гаишниктер. Ошондой керек болгон болсо, биз калтырган номер менен байланышып, бизден алсаңыздар болот, биз сиздерге жасап беребиз. Дагы бир эскертип койчу нерсе, туугандар, азыркы күндө аябай мошенниктер көбөйүп кетти. Регистрация коюп берем деп Авитода жүрөт, ар кайсы жерде рекламалар жүрөт. Туугандар, регистрацияга сиздерди жашаган жериңиздерге, квартирага хозяйка менен барып койбосоңор, башка бир оруска эле барып акчасын төлөп 15.000 20 миңден койдуруп алып, анан кийин аларда мүмкүнчүлүк бар, сиздерди регистрация коюп бергени менен эртең сиздердин уруксатыңыздар жок эле базадан чыгарып сала алат алар. Оңой эле. Кайра уведомление берет, бизде жашабай калды бул депчи. Ошондо сиздер кайра эле базадан чыгып кетип, ал орусту таппай калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан ишеничтүү өзүңүздөр жашаган жерге жасаткан жакшы болот. Эгер дагы ушундай эле түшүнүксүз бир вопросторуңуздар болуп атса, биз менен байланышыңыздар. Телефонго жооп бербей жатсак, WhatsAppка жазып коюңуздар, голосовой кылыппы, SMS мененби, колубуз бошор менен сиздерге туура толугураак маалымат бергенге аракет кылабыз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Сак саламат болуңуздар, оорубаңыздар. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздер үчүн дайыма кызматтабыз. Рахмат.